Кудайдын чакырыгы 22 май. Ошондуктан баарынан мурда сыйынгыла. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Кудайдын эрки адамдардын куткарылуусу, жүрөгүбүздү текшерип көрөлүчү, тарыхта болгон чоң руханий ойгонуулардын алдында Кудайдын элинин күчтүү, жалындуу сыйынуулары болгон. Эгерде биздин жүрөгүбүз муздап калган болсо, анда Кудайдын иши да жайлайт. Жыйындын жүрөгү руханий ойгонуу үчүн сыйынбаса, ошол жер, ошол район начар абалда. Кудайды тааныбаган адамдар ойгонуусу үчүн, адегенде ишенүүчүлөр өзүлөрү ойго болуулары керек. Чарльз Финней мындай деген: руханий ойгонуу бул керемет эмес. Бул Кудайдын элинин ыйык жашоосунун жыйынтыгы. Менин күйөөм ичип жатат, үй бүлөгө тынчтык бербей жатат. Же болбосо балам баңгизат колдонуп жатат, сыйынып койгулачы деген суранычтар келет. Бирок суроо башкача коюлушу керек деп ойлойм. Алардын жандары куткарылса экен, эгерде алар Кудайга кайрылып куткарылышса, бул көйгөйлөрдүн баары өзүнөн өзү чечилет. Кудайга баш ийбей жаткан жакындарыбыз ошончо көйгөй алып келип жатышса да, Кудайга шүгүр, алар тирүү. Алардын дагы куткарылып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Алар үчүн Кудайдын алдына жалындуу сыйынуулары менен ыйлап, суранып келели. Кудай аларды куткаргысы келет.